Мынакей мына Кытайлардын кирпич заводунан мынакей туугандар. Анан мына арматура туугандар мынакей. Азыр мына темирлер гана 50 000 сом болду туугандар, темирлер. Ошо менен бүгүн 100 000 сомдук биз материал алып келдик туугандар. Ушул 100 000 сомдук материал ушул сиздердин Мбанк жана Сбербанкта салып аткан каражатыңыздарга мына ушул материалдар келди. Мындан сырткары туугандар биз усталарга буйруса 20 000 сом каражат өткөрдүк туугандар. Сиздер Жалал Абадтагы муктаждар биринчи комплекс салып атканда биринчи кабат бүтө электе экинчи кабаттын чатырын занимать этип коет элеңиздер. Жыгачы мен алып берем, медер эч кимге алдырба. Тинекеси мен алып берем, эч кимге алдырба депчи. Урматтуу эл журт, биз мынул жерге көпчүлүк жардам бербей атабыз. Азчылык жардам берип атат. Бирок көпчүлүк жардам бербесе дагы көрдүңүзбү, иш токтобой кетип атат. Азчылык жардам берсе дагы иш токтогон жок. Биз жана сиз жардам берсек, бербесек дагы бул иш бүтөт. Анткени Алланын каалоосу менен, Алланын амири менен башталды. Алла Таала бул ишти өзү бүтүрөт. Биз жөн гана себепкербиз, себебин кылып атабыз тууган. Мынакей буйруса арматураларды алып жүктөп атабыз. Апаловкаларга мындай болгон 8 000 сомдук дагы такталдык. 500 метр 12 российский арматура жүктөлүп атат. Кайсы арматуранын өзүндө печаты? Ушу печат экен. Аны любой жерге жабып коёт, любой. Канча штук болуп калды ага? 43 штук, 12 метрликтен, а? 11.75 саат. Таксыр үйлөргө өзү көбүнчө кандай эме арматура алып атышат? Российский. 12-ликпи, 14-ликпи? Көбүнчө 14-та. 12. 12-лик. 12-лик? Мына жакшы эле да үйлөргө, сейсмопоездтерге, колонналарга. Жука эмес, буйруса. Машалла, мынакей. Буйруса биринчи кабаттын сейсмопоезд колонналарына жалпысынан 500 метр арматура келди туугандар. Российский арматура мынакей. Туугандар, Ошко салмакка муктаждар турак комплексинин иши өтө кызык жүрүп атат. Биринчи кабаты буйруса мына ол арматуралар менен эми сейсмопоезд колонналары бүтүп плита басылса эле экинчи кабаты башталат туугандар, мына буйруса. Машинадамы өзүңүздө? Өзү туугандар мындай болгон арматура салбай деле үйлөрдү салса болот. Арматура салбай деле үйлөрдү салса болот, бирок өзүнүн этабы менен сапаттуу болсун деп мындай китайский местный арматура дагы эмес, бул российский арматуралар менен болуп атат да. Ушу жакшы болсун деп, каражат жетишпесе дагы ушул жакшы болсун деп ушундай арматураларды алып келип кылып атабыз туугандар, Кудай кааласа. Урматтуу туугандар, жана эле сиздерге бүгүн эртелеп кайрылдык элек. Мына буйруса арматура маселе азыр толугу менен 500 метр арматура алып келдик. 12-лик российский. Бүгүн эртелеп жалпысынан 1 КАМАЗ жана 1 портер кирпич алып келдик 46 000 сомго. 34 000 сом КАМАЗга берген болсок, наркы эме кирпич кымбатыраак келип калды, жана Кытай заводунан келген 1 портер. Мына ошо менен жалпысынан 46 000 сомго эртең менен кирпич келди туугандар. Андан сырткары азыр арматура. Келиңиздер, мен эми бүгүн кыскача бир отчетко чейин жүрүңүз. Мен азыр толук сиздерге айтып кетем. Кимдердин жардамы менен бул бүгүнкү иштер келди, кайсыл каражаттар менен келди, аны баарын айтып кетем. Мына өткөндө мына такталарды алдык элек. Ушул такталар 20 000 сомго келген да. Мына үстүнө перемичкага, сейсмопоездге иштетебиз деп ушул такталарды алып келдик элек. Азыр дагы мына такталар келди, мынакей көргөзүп койсоңуз. Азыр ушул такта 8200 сомго ушул тактаны алып келдик. Апаловкаларга жетпейт медер сейсмопоезд куйганы. Ошого ушул такталарды алып келди. Анан мына арматурачы туугандар, 12-лик арматура да. Эми основной жана сураганда да уктуңуздар, 12-лик 14-лик иштетет. Өзү российский 10-дук деле иштетсе болот, российский. Өзүчү мындай келгенде мына үйлөргө азыр арматура деле сейсмопоезд колонна куйбай эле фундаментин эле камыт токуп туруп,
арматура салып, калганын без арматура эле бүтүрүп атышат. Анан биз эми туугандар ушул сапаттуу болсун, бышык болсун, эртең келечеги кең болсун, бул жерде ушу муктаждар бир жаркырап жашасын, бир байлардын үйүнө, бир колунда барлардын үйүнө эле арматура, сесмопояс колонна эмес, ушул муктаждардын үйү дагы кадимкидегидей үй болсун деп биз ушу бышык кыш, сесмопояс колонна баардыгы экинчи кабаттын ортосуна плита, мына ушунун баардыгын урматтуу туугандар ушинтип жасап атабыз. Эми туугандар, мен буга чейин жогоруда видеодо плита боюнча толук канча сом болгонун айтып кеттим. Плитаны туугандар бизге 1,5 метрлик, узуну 4,90дон 6 уштук плита керек экен. 6 уштук плитанын баасы туугандар, бир уштук плитаң 15,600 сомдон экен. Анан 15,600дон болгондо бизге ушул 93,000 сомго плита 6 уштук, ушул бизде 2 кабат, нары жагын 2 кабат көтөрөбүз атам. Экинчи кабатта бир жалгыз бир эжеке бир апа же бир жалгыз семья жашаса, андан сырткары бир намазкана болсо, бир швейный цех болсо, ушул наркы тарабы ушул 2 кабат болуп көтөрүлөт деген план болду туугандар. Ошого 93,000 сом плита болду. Келип коюш менен примерно установкасы менен 100,000ге барса керек. Мен эми эртең плитаны заказ беришим керек. Жок дегенде 0,5% акчасын бериш керек экен. 50,000 сом каражатты бирөөдөн алып туруп заказ беремби же кандай кылам? Кыскасы ушуну заказ кылышым керек. Ал эми сиздердин салып аткан тыйыныңыздарга мына бүгүн 500 метр арматура, бир КАМАЗ жана бир портер кирпич, тахта, сесмопояска баягыдай сетка мык, жанагы камыт, ушунун баары урматтуу туугандар келип атат. Ушул жардам, ушул эмелер, материалдар мына каяктан келип атат, кантип келип атат деп ойлошуңуздар мүмкүн. Мисалы, мынол кичине эле тахта, мына 12 уштук тахта 430 сомдон экен, 420-430дон экен. 8,000, 12 уштук эле тахта алдык, 8,200 сом болду. Ушул Апаловкага иштетебиз деген тахта. Буга кошулуп муну да бар экен, чындап эле 2 пачка рейкасы кошулганда 8,200 сом болду туугандар. Анан эми мынол сетка, мынол эмелер карказдарга кетчү, мисалы, муну билесиздер эми жакшы, мындай болуп туруп кийет. Ар 4 эмесинечи, мисалы, ар 30 сантиметрден жакын болуп токулат. Мына ушул дагы бир топ акча экен. Эми ушул азыр арматура эмелердин баасын мен сиздерге айта кетейин туугандар. Бүгүн келген материалдардын, кирпичтердин чектерин бердиби? Кагазын. Кирпичтердин чектерин. Кыскасы кирпичтерге урматтуу туугандар, бизде мен айтып атам го 45,000 сомго ушул бир портер жана бир КАМАЗ кирпич түшүрдүк туугандар. Андан сырткары мен мынол материалдын, бул кирпичтик экен, мынакей, мына Кытайлардын кирпич заводунан мынакей туугандар. 1000 кышыңын түшүнбөдүм, 9 сомдон деп бул жерде кандай болуп калды ошондо? Бул баасы жок экен, акчасынын баасы жок экен бул жерде. Количество эле бар экен, 1000 кыш деп турат. Болду. Ошол 9 сомдон бул кыштыкы. Берки КАМАЗ менен алып келген кирпичтики келбедиби? Түшүнүктүү. Анан урматтуу туугандар, мынакей арматура. Эми таксыр арматуранын чегин көргөзөйлү. Мына тахта 8,200 сом. Мен дагы бир эме угольниктерди алдым. Угольник наркы машинада, жеңил машина аркасында 1800 сом. Айнек эшиктердин үстүнө перемичкага. Анан мына арматура туугандар, мынакей. 505 метр 71 сомдон 35,000 сом. Камыты болсо 2400 сом. Дагы ушул камыт баары биригип мына 39,852 сом. Мына 40,000 дейли, 40,000, мына болсо 1,800. 41,800. Мына 10,000, экөө бириккенде 10 болот экен. 40га 50,000. Мына 50,000 сомдук, азыр мына темирлер гана 50,000 сом болду туугандар, темирлер. Ал эми эртең менен бул кечеки мурунку күндөгү чектер, эртең мененки ушул кирпичтердин эмелери айттым 45,000 сом. Андан сырткары сетка мыкты башка жерден алганбыз. Сетка мыгыбыз дагы бир 4,000 сомду тегерген болду. Ошо менен бүгүн 100,000 сомдук биз материал алып келдик туугандар. Ушул 100,000 сомдук материал ушул сиздердин Эмбанк жана Сбербанкта салып аткан каражатыңыздарга мына ушул материалдар келди. Мындан сырткары туугандар, биз усталарга буйруса 20,000 сом каражат өткөрдүк туугандар. Мына ошо менен сиздердин ушул салып аткан өткөндө каражаттан ашкан бардык тыйындарды бүгүн бириктирип бардыгын
эч кандай бир эме кылбастан жетпей калабы деп кыжалат болуп атам. Өзү менен өзү болуп, ушул жетип, кыскасы жанагы материалдарыбызга жетип, анан бирок плитабызга каражат жетпей, бирок ушул сиздердин баардык аманатыңыздар чогултуп ушул материалдар алынды туугандар. Ушул 120 000 сомдук сиздердин ушул бир 4 күн 5 күндө салган аманатыңыздар өткөндөгү жанагы 30 000 сом, мына ушул кашкан 30 000 сом, мына ушулордун баары биригип ушундай материалдар жасалды. Эми усталарым эмне иш кылып атат десеңиздер, азыр чекти алам, жүрүңүз. Болуп аткан иш мына кышта айттым да мен сиздерге туугандар. Өзү аябай тегиз кыш экен. Акчасы кымбат экен да, 9 сом экен, келиши менен 10,5 сомдон келип чыгып атат да. Анан мына кышты бүгүн жакшы баада берди. Ушул Миралы досубуз жакшы баада берди. Ушул келиши менен так 9 сомбу 8,5 сомдон ушул жерге жеткирип берди туугандар. Мына ушундай Миралы досубуздун эмеси кирпич заводунан. Так, мына ол жакта мына заготовка кылып мындай иштер болуп атат. Охо, мынаке. Мына сага, мына белый дом, чыныгы белый дом болуп турбу? Буну аябай эле кооздоп салыпсыздар го. Устакелер. Сулуу кылып коюпсуңар го. Бияка кириштен эме кыласың го эми? Ичин обой тартып койсок, багы Тынар Курбаналиев айткан бир тамашасы бар го, Борончу экөөнүн тамашасы бар эле. Багы Нарын менен Ош Жалалбаттын баягы ажатканасын тамаша иретинде келтирет го. Силер Ош Жалалбаттыктар ажаткананы кылат экенсиңер, кийин толгондо бетин стяжка алып туруп квартирага берип берет экенсиңер дегендей. Ошонусуңардай мына ушундай ажаткана болуп атат туугандар. Эми тамаша сөз албетте, бирок биринчи негизи ушундай бир тазалыкты ушул жерден башталат да. Адам баласынын тазалыгы ушул жерден башталат. Мына Кудай калса бул жер ушу женский мужской ажаткана, анан ар жагында дааратканасы менен болуп атат. Ошол эми анан эртеңден баштап могул жагы мына жерге топка болот. Могул жерге санузел 2ге бөлүнүп баня болот, үстү монолит куюлат, үстү кадимгидей чатыр жабылат. Эми туугандар, баарыбыз бир киришели дагы экинчи кабатка киришип кетели. Плитаны мен эртең айтып атам го, кандай болсо дагы 0,5% ушул 50 000 сом акчасын берип, плитаны заказ бериш керек. Ошого баарыбыз бир силкинели дагы плитаны чечели. Экинчи кабатка кирпичке, аз биринчи кабатка деле мына бүгүн келген кирпич жетпейт. Дагы бир 2000 кирпич болсо керек, жетсе керек. Мынакей мына жер бүтпөйт. Анан наркы үйдүн ичине перегородкалар бар, анча-мынча бүтпөгөн. Бул жерге дагы бир 2000 кыш болсо, анан экинчи кабатына бир 10 000ден ашыгыраак кыш кетет. Ушул экинчи кабатына жанагы Америкада улан досубуз бир КАМАЗ кирпич менден деген кече каражатын салып, ошибка болуп келип түшпөй атат. 3 күндөн кийин балким чөө же возврат кылып чөө. Ошол досубуз каражат кайра салса, бир КАМАЗ буйруса, ал досубуздун кирпичи бар. Дагы бир жок дегенде бир 2 КАМАЗ кирпичке каражат тапсак, бул маселе чечилет. Плитаны 100 000 сом болот, ал тапсак ал чечилет. Чатырына жыгаштарды мен бул Ошто бүгүн дагы нарака берака айтсам мындай унчукпай эле баш ийгендей кылып коюшту. Жалалбаттагы такта базарга барып, ошол жерде бир күн убактымды бөлүп, агаларымды ага деп, эжелеримди эже деп, инилеримди бир тууганым деп баардыгына туура түшүндүрүп кайрылат окшойм, кайра эле. Себеби ушул Жалалбатта канча үйлөрүбүздү, базар коргондо үйлөрүбүзгө чейин жардам беришкен да ошолор. Такталарын акысыз эле берип, же жарым акчасына эле берип, же ошондой кылат окшойм. Анан экинчи кабатына тинике чатырындагы аракет кылайлы. Бүгүндөн баштайлы. Билесиздерби, биз Жалалбатта үйлөрдү, буга чейинки үйлөрдү салып атканда, сиздер Жалалбаттагы муктаждар биринчи комплекс салып атканда, биринчи кабат бүтө электе экинчи кабаттын чатырын занимать этип коет элеңиздер. Жыгачы мен алып берем, медер эч кимге алдырба. Тинекеси мен алып берем, эч кимге алдырба депчи. Мен бир нерсеге токтоло кетейин, акыркы сөзүм болсун. Урматтуу эл журт. Биз мына жерге көпчүлүк жардам бербей атабыз. Азчылык жардам берип атат. Бирок көпчүлүк жардам бербесе дагы көрдүңүзбү, иш токтобой кетип атат. Азчылык жардам берсе дагы иш токтогон жок. Биз жана сиз жардам берсек, бербесек дагы бул иш бүтөт. Анткени Алланын каалоосу менен, Алланын амири менен башталды. Алла таала бул ишти өзү бүтүрөт. Биз жөн гана себепкербиз, себебин кылып атабыз туугандар. Ошон үчүн баарыңыздар бул нерсени андай моюнга алыңыздар дагы. Бул ахиретке даярдык. Оштогу муктаждарга үй салуу. Ар кандай комментарий жазгандар болду. Жакшы сөздөрү көп, албетте арасында баягы былыгы чыккан адамдар дагы бар экен. Алардын сөзүнө баягы раматылык чубак ажынын
бир сөзүнө мисал келтирип эле кызыл ашыңа тең келбеген адамдарга мындай башыңы да ооруткуң келбейт, чынын айтайын. Анткени алар бирөөгө жакшылык каалабайт экен да. Бирөөгө жакшылык каалабаган адам Алладан деле жакшылык үмүт кылбаса керек. Бир муктажды үйлүү болуп калышын жардам бере албаса дагы үмүт кылбаган адам, каалабаган адам анда билбейм туугандар. Ошол эми тынч болуңуздар. Ушул видеолорду жок дегенде башкалар менен максималдуу бөлүшүңүздөр. Анан мен кайра айтып атам го туугандар, уялбастан эле момундай болгон, мунундай болгон. Бир уштуктан кирпич жардам бериңиздер. Азыр жаңы эле мага Нарындан бир тууганыбыз салыптыр. Медер 30 сом каражат салып койдум. Мен банкымда болгон 30 сом экен. Сен айтып атпайсыңбы бир кирпичтен деп? Мен 3 кирпичке каражат салдым. Алла разы болсун дейт. Манаке. Баардыгы ниетке жараша туугандар. Мына 3 кирпичке 30 сом каражат салды да. Уялбай тартынбай салып бериңиздер туугандар. Ушул сиздерди мен айтып атам го, 2 күн деп салган аманатыңыздарга мына бүгүн кыш келип атат, арматура келип атат, башкасы келип атат. Көптү күрсү келип атат. Көптөшөлү дагы ушул ишти Кудай кааласа быйыл бүтүрө берели иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп, ишибизге ой пикир, сунуш пикир, мындай кеп кеңешиңиздерди айтып, иш кандай болуп атат, баардыгын айтып кетиңиздерчи туугандар. Могул жер проекти өтө сонун, керемет проекти өз негизи. Бүткөндө баарын көрөсүздөр. Тынч болуңуздар.